Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычевич. Рахмат. Финполициянын башчысы Таиров бул жердеби? Жоқ, командировка кеткен. Мен Кайсы орынбасары мамлекетте? Жамгырчиев. Кайсы мамлекетте? Эстонияда. 23 ноябрда 1 май райондук соттун чечими чыкты да ал кишини Кыргызстандан чыгарбоо тууралуу. Кантип чет өлкөдө жүрөт? Чек ара кызматы жооп берип койсоңор. Жоқ, бизге ал кат кечирээк келди. Көчөгүнү алдык. Аны биз азыр териштирүүгө жөнөттүк адил кадырга. 23 соттун чечими чыккан ал баарына белгилүү болот да. Мисалы Кыргызстандан чыгарбоо тууралуу. Эми чек ара кызматы ушундай маселени карашыңар керек. Соттун чечими чыккан, бирок ал берилгени чек ара кызматкерлеринин көчөгүнө эле берилиптир. Эми силердин шылтооңор бүтпөйт. Эми соттун чечими карапайым бир чортомандарга иштеп, чоңдорго иштебейби? Ошон үчүн 23-күндө чыгып атат. Андан бери канча убакыт өттү? Соттун чечими чыкканда коопсуздук кызматтары, чек ара кызматтары мындай баягы кооптуу саясатчыларды жарым сааттан кийин маалыматты билесиңер го, кандай бир жумадан бери билбейсиңер. Ушундай маселеде мындай жалпы Кыргызстандык жарандарга бирдей мамиле кылышыңар керек да. Жанарбек Кубанович, кечиресиз. Бул маалыматты биз көчөгүнү гана алдык. Ошон үчүн төрага өзү билген эмес. Ага чектелген. Мага расмий жооп берип койсоңор. Чек ара кызматы. Рахмат. Экинчиден бажы боюнча бизде Кыргызстанда өкмөттө ушундай план барбы? Бажыдан алтын өтүп атабы, ширеңке өтүп атабы, баарын электрондук жабдыктар менен камтылып, президенттен баштап ат башыдагы же лейлектеги карапайым жарандардан бери бажыдан эмне өтүп атканын контролдоп тура турган электрондук жабдыктар бүт дүйнө ошого баратат да. Ошондой кыла алабызбы, качан кыла алабыз? 19-жылы азыр жана прослеживаниебиз боюнча азыр Казакстан менен Россия өздөрү жазып атат. Биз болсо өзүбүз эми жазай берели дедик. Фискалдаштыруу маселеси менен чогуу жазайбыз муну. Бүт товардын кирген чыкканы, кайсы жерге сатылып атат, ал кайсы товар биздин өзүбүздүн фискалдык органдардан ошол регистрацияны өткөн жокпу? Ушул системанын баарын ушул 19 жыл кийребиз. Күтөбүз, рахмат. Мухаммед Калжакевич, кумтөр боюнча сүйлөшүү эмне болду? Конкреттүү кандай жыйынтык бар? Кумтөр боюнча Скотт Перри мырза келди. Бая сиздер билесиздер, биринчи окууда карап атканда суроону бергенсиздер, кайсы жыйынтык болду деп. Мен аны ошол биринчи окуудан кийин чакырдым, сүйлөшөлү деп. Себеби дегенде башка компанияларга сатылат деген маалымат болгон. Мен ошону билейин деп чакырдым. Ал жерде 3 маселени карадык. Биринчиси кумтөрдүн өзүнүн өндүрүшү боюнча канча өндүрүштөн канча алтын чыгат, биздин экономикабызга жана бюджетибизге кандай таасири болот, бул боюнча сүйлөштүк. Ал боюнча жакшы жыйынтык бар. 14,5 тонна чыгарабыз дегенде 16 тоннадан ашык чыгара турган болду. Экинчиси геология разведка боюнча. Билесиздер, канча жылдан бери ошол чалгындоо иштери жок да буларда. Азыр чалгындоо иштерин күчөтүп, акча каражаттарын бөлүп, 2019-жылы быйылкы жылдан кем эмес алтын чыгарган чыгара турган болуп өздөрү мойнуна алып, аларда биз болгон күч аракет жумшайбыз деди. Дивиденд боюнча эмне сөз болду? Дивиденд боюнча биздин билесиздер, стратегиялык келишим Сапар Исаков кол койгон. Ошол жерде жазылган. Дивиденд маселесин ушу стратегиялык келишимдин тагдыры кандай болсо ошого жараша кылабыз депчи. Бирок биз маселени койдук. Азыр стратегиялык келишимдин күчүнө кириши боюнча бир нече шарттар бар. Биздин да шарттар бар. Биз азыр Сапар Исаков кол койгон стратегиялык келишимди биздин кызыкчылыктар жакшы корголгон эмес деп атабыз. Күчөтүшүбүз керек деп атабыз. Ачыгын айтсак, көбүрөөк акча төлөйсүңөр деп атабыз. Экология маселеси боюнча, социалдык өнөктөштүк боюнча маселеси боюнча ушулардын баарына көбүрөөк акча төлөйсүңөр, мурунку келишимге биз макул эмес деп атабыз. Анан ушулардын баарын чечсек, анан дивиденд маселесин дагы ошондон кийин чечебиз деп атабыз. Анан жана сатуу боюнча бир нече компаниялар кайрылды деди, кайрылып атышат. Бул эми практикада болуп жүргөн бүт жанагы мындай ийгиликтүү иштеп аткан компанияларга сунуштал келип түшүп турат. Бул практикада бар. Ошон үчүн биз силерге азыр конкреттүү түрдө бир компаниядан официалдуу түрдө бир сатып алабыз же болбосо мындай сүйлөшүүлөр жүрсүн деген сунуш түшсө, сөзсүз түрдө негизги акционер катары сиздерге кайрылабыз деди. Буга чейинки премьер-министрлер жасай албаган, мындай эл жон териси менен сезе турган бир 2-3 жакшы долбоор башталды да.
дайыма башталат, бирок бүтпөй калат. Ушуну эгерде сиз бүтүрүп койсоңуз, абдан мындай бир мыкты болмок да. Биз ошону баарыбыз чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Коопсуз шаар долбоору бул. Мына бүтүрөбүз. Февралга чейин камера баягы маалыматтык жабдыктар орнотулат деди. Кубатай Элчиевич Бүтөт. буга жооптуу тармактын вице-премьери катары катуу аракет кылып атат. Кудай буюрса, ушуну ишке ашырып койсоңуз, бул менимче мыкты долбоор. Экинчиден, патрулдук милиция. Болот. Биздин азыркы сиз жетектеген Кыргыз өкмөтүндө эрк, каражат барбы? Жанагы Грузиядай кылып, алардын айлыктарын кескин көбөйтүп, эскилерди кетирип, жаңы балдарды алып келип, соцпакетти түзүп, айлыктарын көбөйтүп, бир мындай өңү кебетеси пара албаган, нормалдуу, сылык сыпа бир ГАИ түзүп койгонго биздин сизде азыр кандай ушундай план барбы? Абдан маанилүү маселени берип атасыз. Жанагы коопсуз шаар боюнча өзүңүз билесиз, тендер бүттү, сотко беребиз деп атышат. Мыйзам боюнча биз турабыз деп азыр жылып атабыз. Азыр мына камералардын баарын даярдап аталып, техникалык жактарын даярдап атат. Келишимге кол коюп, ушу декабрдан баштап февраль айына чейин жана 38 кесилиште, анан негизги трассаларда кыймылдап жүрүүчү дагы, стационардагы камералардын баары коет. Кудай буюрса иштей баштайт. Буга бюджеттен акча таалап, Акча каражат ал жерге кереги жок. Коопсуз шаар, ошо инвестор өзү салат. Бул жерде мисалы үчүн мындай айтайын, эгерде 800 сом штраф турса, 210 сомун инвестор алат, 600 сому мамлекетке түшөт. Мамлекеттен МВД алат, ГКМ алат, почта алат, анан инфоком алат. Анан 4 алат, анан жергиликтүү бийлик алат. Жана перекрестер койгон инфраструктураны даярдаган кишилердин баардыгы алат. То есть бул жерде мамлекет акча табат. Мындайча айткандачы, сөзсүз түрдө. Экинчиси, сиз айтып атасыз жана патрулдук милиция боюнча. ГАИни, азыркы ГАИни, анан ППС деп патрульная постовая служба деп эмес беле? ППС экөөнү кошуп, бир патрулдук милиция түзө турган болдук. Өзүңүздөр билесиздер, 3 ай мурун президентибиз, урматтуу президент Сооронбай Шарипович чогултуп бул боюнча. Темирлан Ибраимов деп биздин жараныбыз активдүү. Ошону баш кылып, жумушчу топ түзүп, алар өзлөрү биздин МВД менен башка мамлекеттик органдар менен иштеп, патрулдук милицияны кайра түзүп, ал жерде кыскарат. Ал жерде кайра баардык конкурс менен алынат. Ал жерде кайра штатты бекитип коймой жок, конкурс менен алып, мыйзамды билген таза адамдардын баарын алып келебиз. Анан ал кандай шартта иштейт, айлыгы сөзсүз мен ойлойм азыркыдан жогору болот. Анан иштөө принциптери алар бизге жарандарыбызга кызмат кыла турган патрулдук милиция, коопсуздугун камсыз кыла турган система болот деп ойлойм. эгерде ушул эки долбоор ишке ашса, чынында абдан мыкты болот. Элибизге дагы, бюджетке дагы мындай пайдалуу болмок да. Анткени ушуну мындай аябай күтүп атат. Баарыбыз күтүп атабыз. Болот Кудай буюрса. Анан биз мына жакында эле экинчи окуудан өттү. Абдубакап Нурбаев депутат коллегабыз башында турган депутаттык жана ачык асман саясатын ишке ашыруу боюнча сиз дагы колдоп бербедиңизби? Ошол ишке ашкандан кийин өкмөт бир комплекстүү аракет кылса, туристтерди тартуу боюнча, анан ошол боюнча бизде департамент бар да. Анан жакында дагы госпредприятие түзөбүз деп дагы сөз болуп атат да, мисалычы. Азыр мамлекеттик дагы бир ишкана түзүүнүн кереги барбы сиздин оюңузча? Андай мамлекеттик ишкана түзүлбөйт. Азыркы регулятор катары жарандык авиация боюнча иштейт. Бирок анда саясатын өзгөртөбүз. Ачык асман саясатын биз колдойбуз 100%. Себеби дегенде конкуренция болуп атаандаштык келмейин өнүкпөйт. Мынакей урматтуу депутатыбыз чогулушка катышып, биротоло биз чечкенбиз. Биздин позициябыз сиздердин проект менен дал келишет, биз колдойбуз. Атаандаштык тап келгенин биздин авиация тармагында өнүгүү болбойт. Чоң компаниялардын келбей атканы ушу атаандаштык жок. Жабык түрдө чечим кабыл алынат. Жарандардын жанагындай коопсуздугу боюнча жаңы учактар келүү боюнча, аэропорттордун шартын оңдоо боюнча ушундай бир жакшы бир саясат болот деп ойлойм. Биздин аэропорттагы ошол мамлекеттик саясатыбыз аэропорт боюнча ал жерге да жеке ишкерлер тартырыш керек. Ошолор өздөрүнүн инвестициясын салыш керек. Балким ГЧП түрүндө жылышыбыз мүмкүн. Балким башка бир механизмдерин кийире турган болсо, мен ойлойм авиация тармагы башка мамлекеттерде болуп аткан
өзгөрүштөргө да биздики да дуушар болот деп. Сиздин планыңызда жаңы жылдан кийин өкмөттүн курамы боюнча, өзгөртүү боюнча планыңызда барбы же жокпу? Мисалы ошол эле коргоо министрлигин кайра түзүү же бир чакан мобилдүү өкмөт түзүү боюнча жаңы жылдан кийин өкмөттүн курамы өзгөрөбү өзгөрбөйбү? Жаңы жылдан кийин деп кайсы айда деп айтпайм, бирок бар. Өзгөртөбүз сөз. Азыркыдай өкмөттүн курамы эффективдүү иштеш кыйын. Мен өзүм да көз карашым пайда болду. Коллегаларыбыздын көз карашы пайда болду. Сөзсүз түрдө жаңы структура, эффективдүү структура иштеш керек. Маданият министри Азамат Жамангулов, сиз айтып койсоңуз, жанагы 10 секунд. маданият кызматкерлерине деп башталган курулушу, ошол үйлөр бюджетке кирдиби, кирбедиби? Бул жолу. 4 үй башталбады Туңгуч микрорайонунда. Аны азыр эми маданият кызматкерлеринин көпчүлүгү күтүп атты, акыйчы. Азамат Жаманкулов азыр келет, чет элдиктер менен встречасы бар эле. Жанагы үйлөр боюнча бул тендер өткөрүлүп, мамлекеттик курулуш агенттиги баштап турат. Быйылкыга 30 миллион сом каралган. Тилекке каршы ал жерден жылуулук системасын берүү боюнча талаш тартыш маселелери болуп, анан азыр чечилди. Жооп бересиздерби? Жооп бердиби? Жанарбек Куланович, уруксат берсеңиз. Жанар Кубанычбекович. Жанар Куланович, төраганын орун басары жанагы боюнча маалымат берип койсом, Бакир Дулачевди чектелген себеби бул 5 жыл мурун бизден кызматкер кетет жумуштан. Ошол сотко берет дагы, сот өкүм чыгарып коет, чектеп койгула деп. Ал кишинин ордуна болсо 3 жыл мурун жокко чыккан. Иә. Утканы менен ошол боюнча биз азыр мыйзамсыз өкүм чыгарган деп азыр арыздар жаздык. 5 жыл мурунку пенсиядагы адамды кайра ордуна коюп кой деп талап келген, 1-2 мурун, 3 күн мурун. Күчүнө киргени менен ал должности жок. Ошол кесепеттен биз аны аткарганга өз укугубуз да жок болчу. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бираз өзүңүздөрдү тааныштырып же сөз аларда уруксат сурап койсоңуздар. Баш аламандык болбосун бул жерде. Ар ким микрофонун күлчатып айтып сүйлөгөндө. Рахмат.